пландалган эмес, ошентсе да мына ушунча эл келип атат. Анткени деген бизге деген мындай билими жок же кандай башкарууну билбеген министр эмес, академикти колдоп келгениңер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондуктан министр кетсин, элдин талабы ушул. Бул бир эмес, ушул таластын элинен дагы абдан кечирим сурасын деген нерсе менен келип отурабыз. Бул ким, бул талас элинин аферист деп айтканга бунун кандай укугу бар? Моралдык да укугу жок. Бул деген ушул талас элин аферист деген үчүн өзү аферист болуп туруп кетиш керек. Бул таластыктарды бөлүп жарып, мына бийлик өкүлдөрү угуп атсаңар айтып коелу. Мына ушундай министрлер бөлүп жарып атса эл каяка барат? Араңарда таластыктарды шайлабайбыз деп атат. Мындай министрдин кереги барбы бизге? Кереги жок. Моралдык укугу жок бүгүнкү күндөн баштап отурганга. Бул саламаттык сактоо министри меселе, бул элдин укугун тебелеген министр болуп кала турган болду. Бул министрдин тезинен кетүүсүн талап кылабыз. Министр! 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 Алымкадыр! Талас элинен кечирим сурасın. Талас элинен tez arada ketsin. Анда эмесе биз убакыт келди баштайлы. Бүгүн өзүңүздөр билгендей 3-4 күндөн бери Кыргызстанда ызы-чуу жаратып, бардыгыбызды көйгөйгө салып аткан мына ушул маселе болуп отурат. Бүгүн биз атайын Кыргыз конституциясынын 39-беренесине ылайык ошонун негизинде атайын тынчтык чогулушун өткөзүп, мына ушул жерде жалпы медик кызматкерлери, ушу институттун жалпы жамааты жана аны колдоп келгендер турасыздар. Анда эмесе мен азыр бул жакка сөзгө берердин алдында бардыгыңыздар билген Кыргыз Республикасынын академиги Жумабеков Сауырбек Артысбеков жөнүндө кыскача маалыматын окуп берейин, андайын анан сөз берели. Сауырбек Артысбекович 1964 жылы 11 августта төрөлгөн. Травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун директору. Иса Конович Акынбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын ортопедия жана экстремалдык хирургия травматология кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги. 2010 жылдан бери, 2019 жылдан бери Россия илимдер академиясынын академиги. 2017 жылы травматологтордун жана ортопедтердин Евразия конгрессинин ардактуу президенти. 38 миңден ашуун бейтапка операция жасалды. Анын ичинде Казакстандын 3500 жараны жана Россия Федерациясынын 700ден ашык жараны, 620дан ашык илимий эмгектердин, 119 ойлоп табуулардын жана 28 рационализатордук сунуштардын автору, 12 илимдин докторун, 50 илимдин кандидатын даярдады, 25 кандидаттык диссертацияны жана 6 доктордук диссертацияны аяктоо баскычында, 4 монографиянын автору, Россия Федерациясынын медициналык илимдеринин 8 доктору жана кандидаттары даярдалган. 1991 жылы Москвадагы кандидаттыгын диссертациясын коргогон. Ошондой эле Кыргызстанда элемес эсенги боюнча рекорд болуп 30 жашында илимдин доктору болгон. 1995 жылы докторлук диссертациясын коргоп Москва шаарынын Сеченов атындагы Москва медициналык академиясында жактаган. Ошондой эле Крым Республикасынын мыкты жаш ойлоп табуучусу Симферополь 1990 жыл жаш окумуштуулардын жана адистердин бүткүл союздук сынагынын лауреаты. Донецк 1991 жыл Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы деген наамды 2003 жылы алган. 2008 жылы Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер. 2000 жылы илим жана техника жаатындагы Кыргыз Республикасынын жаштар сыйлыгынын лауреаты. Кыргыз Республикасынын өкмөтү Сапат 2008 жыл сыйлыктын лауреаты. 2010-2019 жылдары Кыргыз Республикасынын илим жана техника жагындагы мамлекеттик сыйлыктын
2 жолку лауреаты. İlim жана билим берүү жаатында КМШ өлкөлөрүнүн эл аралык сыйлыгынын лауреаты, Шериктештиктин жылдыздары 2011 жыл. БУнун интеллектуалдык менчиктин чоң алтын медалынын Женева 2006 жылы лауреаты болгон. Кыргыз Республикасынын 2 даражадагы Манас орденинин кавалери 2016 жыл. 2013 жыл Казакстан Республикасынын даражасын Достук ордени менен сыйланган. Казакстандын 3,5 миңден ашуун жаранына операция жасаган. Ден соолукту чыңдоого кошкон салымы үчүн Жибек жолу алтын медали менен сыйланган. 2014 жылы. 2017 жылы Россия Афганистандын ардагерлер союзу жалпы Россиялык уюмунун медали менен сыйланган. Ошондой эле Америка, Европа, Азия бүткүл дүйнөлүк хирургиялык коомдун мүчөсү Сикот, Эфорт, Аус, Асами, Топ жана башка ортопед травматологу. 2008 жылы Сент-Луис университеттин ардактуу профессору наамын алып, АКШнын профессор визитору дипломун берген. Эл аралык палеонтаризм институту жылдыздарынын бирин койгон Сабырбек Жумабеков деп ошол жылдызга аты жазылган 2009 жылы. АКШнын Миссури штатындагы ортопедиялык травматологдор ассоциациясынын ардактуу мүчөсү. Ошондой эле Санта-Крус шаарынын АКШ ардактуу тургуну. Борбордук Азиянын травматология жана ортопедия журналынын башкы редактору. Травматология жана ортопедия жарчысы. Приоров атындагы журналынын редколлегиясынын мүчөсү. Осиосинтез эл аралык журналынын редакциялык кеңешинин мүчөсү. 2017 жылы Кувейтте өткөн жакынкы чыгыш өлкөлөрүнүн ойлоп табуучулардын сынагынын көргөзмөсүндө 5 күмүш медалдын ээси, КМШ өлкөлөрүнүн илим боюнча лауреаты айта берсек дагы көп. Андыктан мына ушундай илимди изилдеген, ушундай эмгегин бүт өмүрүн арнаган, Кыргыз үчүн, жалпы республика үчүн өмүрүн сайган кишиге ушундай кыстоо туура эместигин мына бардыгыбыз колдоп келип отурабыз. Андыктан урматтуу туугандар, мына азыр ушул жерде түз эфирде жалпы кыргызстандыктар көрүп атса керек, анда калган сөздү толуктап, менден кийинки чыгып сүйлөй тургандар айтышсын. Мен сөздү биздин Кыргызстанга дагы көп салымын кошкон коомдук ишмер, саясатчы, Кыргыз Республикасынын эл артисти Ибрагим Жунусов агабызга берем. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Бүгүн мен сиздер менен бирге досум Сабыр Жумабековду эмес, Кыргыздын сыймыгы болгон, Кыргыздын уулу болгон, Кыргызды даңазалаган, туусун көтөрүп жүргөн академик Сабыр Жумабековду колдоп отурабыз. Сабыр Жумабеков бүгүнкү күндө бир атанын же бир эненин уулу эмес, бир айылдын уулу эмес. Сабыр Жумабеков бүгүнкү күндө жалпы Кыргыз элинин атактуу чыгаан уулу. Ошол чын болсо, дүркүрөгөн кол чабуулар болсун. Сабыр Жумабековду колдоп бүгүнкү күндө 7 дубандан келип отурушат. 7 дубандын элдери кайрылып атат. Сабыр Жумабековду колдоо комитети түзүлдү. Сабыр Жумабековду бүгүнкү болуп аткан иштерди жакшына тез аранын ичинде кайра ордуна коюшту талап кылып мына элдер чогулуп отурат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылуу кылабыз. Садыр Нуркожоевич, өзүңүз Сабыр Жумабеков менен ар бир мамилесин, жасаган ишин, кылып аткан эмгегин жакшы билген адам катары сиз Сабыр Жумабековду коргоп каласыз деп ойлойбуз. Ал үчүн эл бүгүн сиз менен бул жерде туруп отурат. Президентти колдойбуз деп жазып атат. Президент бүгүнкү күндө туура чечим кабыл алышын төлөп атат. А министр болсо, өзүңөр билесиңер, бүгүнкү күндө бир нерсени талкалаган, бир нерсени бузган ар кимдин колунан келет. Жиндинин колунан да келет. Ал эми бир нерсени курган, бир нерсени создавать этип, аны көрсөткөн ар кимдин колунан келе бербейт. Бүгүнкү болуп аткан
ilimi borbordu yok kılуу bu akılsızlıktın tuğcokusu деп айтамын мен. İlimsiz kayakka varabız, bilimsiz kayakka varabız. Elimiz ilimge suulsap, bilimge suulsap turgan учурда кайрадан эле аны талкалоо бул такыр туура эмес деп айтамын. Ошондуктан мен сиздерден суранамын. Мынау мен bir мурда социалдык бөлүмдү караган адам катары ошол менен иштешип калганда бир нерсени айтайын. Илимий борборду Министерство здравоохранения, саламат сактоо министри жок кылганга акысы жок. Ал жерде илимий деген сөз турат. Илимий деген сөз тургандан кийин аны Министерство образования наука менен бирге адан чечим чыгарыш керек. Өзүнүн чечими такыр туура эмес. Эгерде Сабыр Жумабековке окшогон адамдарды бүгүнкү күндө кыйнап аткан болсок, башка элдер кандай акыбалда калат? Кандай акыбалга алып келебиз? Ошондуктан Сабыр Жумабековке окшогон адамдар кыргызды кыргыз кылган, орусча айтканда достояние республика болуп аткан адамдарды мынтип кысымга алганга кыргыз эли жол бербейт. Менин алдымда сүйлөй тургандар көп. Ошондуктан мен азыр сөздү сиздердин алдыңыздарга Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосунун мыктысы, кыргыз кылган инсандардын аты чыгаргандардын профессор, чыныгы академик, чыныгы профессор, чыныгы профессионал дарыгер Сабыр Жумабековке сөз берип коеюн. Урматтуу менин коллегаларым, бул жерде көпчүлүк биздин медицина кызматкерлери, урматтуу коомчулук, эл журт, сиздердин келип бергениңиздерге чоң рахмат. Эң негизги нерсе бул илимий борбор. Илимий борборду биз сактап калышыбыз керек. Илим бар жерде медицинада өсүү бар, өнүү бар. Илим болгон үчүн биз ошол Бенедикто деп аталат. Ошол мурунку жөнөкөй больницаны биз дүйнөлүк деңгээлге даңазалап чыгардык. Biz Kırgız meditsinasın götürdük. Biz travmatologiya, ортопедияны алдыңкы катарга, дүйнөлүк катарга коштук. Bunun бардыгы илимдин арты менен. Илим бар жерде өнүгүү, өсүү бар. Илим бар жерде келечек бар. Кыргыздын келечеги бар, кыргыздын медицинасынын келечеги бар. Эгерде биз артка кайтсак, дагы бир 50-60 жылга артка кетип калабыз. Мен ойлойм, бул манкуртизм деп аталам мындай нерсени. Бұл келеселік деп айтам мындай нерсени. Дүйнөдө мына биз Казакстандан кийин ачтык ушул илимий борборду. 2 жыл мурун Казакстан 20 жылдыгын белгилеп, баягы биздикиндей илимий центрин улуттук центрге айландырды. Улуттук деп атын коюшту. Тажикстан ачты. Өзбекстанда мындай центрге 85 жыл болду. Бүт республикаларда бар. Россияда мындайдан 10 институт бар. Центр бар, илимий центр бар. А биз болсо ачылган нерсени, иштеп аткан нерсени илимпоздорго балта чаап, жүрөгүнө бычак сайып дегендей аны биз кыскартып атабыз, жоголтуп атабыз. Бул илимий мекемеде мына мен айтып коеюн. Акыркы 17 жылда 67 илимдин кандидаты, доктору жакталды илимий борбордо. 130-тан ашык илимий чоң ачылыштар ачылды. Бул дүйнөлүк ортопедияга кошулган салым болуп эсептелет, биздин салымыбыз. 900-тан ашык илимий макалалар чыкты. Ушу илимий борбордо азыр травматология, ортопедия Центральной Азии деген журналдын борбору мына бизде болду. Биз ушул жерде бүт Орто Азиянын мамлекеттеринин илимпоздорунун башын ушул жерге коштук. Мындан тышкары мына акыркы 17 жылда 225 миң адамга операция жасаптыр. 171 миң адамга амбулаториялык жардам бериптир. Жалпы жонунан биздин илимий борбордо 17 жылда 400 миң адамды биз дарылап чыгардык. Көрдүңүздөр, 400 миң адамды. Бул айтып атпайбы, булар иштебейт деп. Кайдагы иштебеген? Урматтуу туугандар, жылына 14 миң больнойду дарылап чыгарабыз. 17 миң больнойго амбулаториялык жардам беребиз бир жылда. Мындан тышкары биздин илимий борбор деңгээли көтөрүлгөн үчүн биздин жамаатыбыз 8 жолу Евразиялык конгресс өткөрдүк. Европа менен Азиянын башын коштук ортопедтердин. Анын борбору мына биздин
Kırgızstan Issıkköl boldu. Avtori Kırgızstan boldu. Жылына 500'төн ашык илимпоздорду чакырып, Issıkkölдө ошол чоң жыйындарды өткөрүп аттык. Европада 3-чү Евразийский конгресс Италияда болду. 7-ci конгресс Казанда Россияда болду. 8-ci конгресс Астанада болду. 9-чу Турцияда, Стамбулда болмок, эпидемия болуп ал токтоп калды. Мына көрдүңүздөрбү? Биз дүйнөнү, Европаны, Азияны кошуп аткан илимий борбор бүгүнкү күнү жөнөкөй бир больницага айлантып атат да биздин урматтуу министрибиз. Урматтуу коллегалар, урматтуу келген эл журт. Айланайын, мен айттым министрге, сен мени эле алып койчу. Бул борборго тийишпе. Бул жерде азыр жаш илимпоздор, мына бүгүнкү күнү 50'дөн ашык илимпоздор иштеп атат. Илимий бөлүм бар. Ал жерде 15'тен ашык аспиранттар бар, 30'тан ашык илимпоздор иштеп атат, жаш балдар. Биздин илимибиз мындай, бардыгы практика менен айкалышкан, өзүбүздүн жасап аткан ошо күнүмдүк операция ар бири бул илим болуп эсептелет. Ошону биз илимдин негизинде, коллегалык сунуштардын негизинде академиктер, профессорлор, 40 кандидат наук иштейт. Ошолордун баардыгыбыз чогулуп, анан ортого салып туруп, анан операция жасайбыз. Биз бүгүнкү күндө биздин жасап аткан операцияларыбыз, кылган кызматыбыз ал бүт дүйнөгө таанылган. Баары биз менен бизди сыйлашат, бизди урматташат, биз менен кеңешет, анан бизди чакырат, биз менен чогуу бирге өсүп келатабыз. Мына эртеңден баштап, бүгүндөн баштап бүт илимий мекемелер Россияда, Казакстан, Европа, Турция, Америкада алар дагы өзүнүн сунушубузду айтып, биздин элибизге кайрылайын деп атат. Мындай илимий борборду жапканга болбойт. Биз кайра артка кетесиңер кыргыздар, эмне кылып атасыңар деп бизге сунуштарын айтышат. Урматтуу коллегаларым, эл журт, дагы айтып коеюн сиздерге чоң рахмат, чоң таазим этем. Илимий борборду сактап калайык, илимди өстүрөйүк, билимди өстүрөйүк. Илим бар жерде, билим бар жерде өсүш бар. Сиздерге чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Жалпы ушул жерде турган калайык калк. Мен кече үйдө жатып, ушул ыр жазганы өзүмчө ынандым. Ден соолуктун кадырын оорукчан жан билет. Оорунун кадырын боорукер жан билет. А бирок дарыгердин кадырын ким билет? Аттиңай бүгүн Сабырбектин кадырын ким билет? Мына мен билем. Мен 2 жыл бутун баспай үйдө жатып, ар доктурга барып, үйдөгү болгон тыйынын түгөнүп, 2 жылдан кийин бутун баспай калганда ушул кишинин алдына баргам. Сабырбек байке, менин машинемден башка эч нерсем калбады. Кандай болот десем, Кудай буйруса бутка тургузам. Дедиле, мен андан кийин сахнага чыга аламбы? Бала чакамды бага аламбы? Десем, Кудай буйруса сен бийлейсиң сахнада. Деп мага бир тыйын албастан бесплатный операция жасады ушул киши. 1 айдан кийин мен бутума туруп, үйдөн балдакчан разы болуп, бир карапкага шириндик салып, чепкен калпагымды алып, барып разычылыгымды билдирип келдим. Мына Кудайга шүгүр, ушул киши бар экен. Ушул мен сиздердин алдыңыздарда монтип, сүйлөп, ырдап, элдин кызматын кылып жүрөмүн. Чындыгын айтканда келиңиздер, ушул байкени колдойлу. Мен ошон үчүн келдим. Жүрөгүм чыдабай, мени бирөө чакырган жок бул жака. Мен чынын айтайын, саясатка деле аралашпаймын. Мени көрдүңөрбү же бир жерде бир депутатты мактап сүйлөгөнүмдү, же ырдаганымды? Жок, бүгүн мен чыныгы жүрөктөн келип, ушул байкемдин ордунда өзүмдүн ордунда калса экен, мен кыйналып доктор издеп жүрбөсөм экен деп, мага 4-чү көрбайнысага жакын ошол жерге бир бутум ошол жерде, бир бутум үйдө ушул күндө. Ошон үчүн келиңиздер, Сабырбек байкени колдоп коелу. Баштаган бери 2010 жылдын 7 апрелин баштайын. Ошол экинде ким жүрдү эле? Сабырбек Жумабеков жүргөн. Когда революция болду, когда баштап жарылганда, иш-чара жарылганда, Сабырбек Жумабеков бизге керек болуп, азыр кереги жок болуп, каякта ички өзү алып кадыр беширали керек болсо нарыгыңа барып деген дарыгыңа бассын
biz kıynalap asmayıplar. Benim birinci talabım. Uçuretki Jalsırı Kırgızstan emes. Büt düydüğü atağı tarağı akademik. Savrek Cumabekov'tu koldoylu. Alıp kadın Beşen Aliyev kolunu tartıp durup Savrek Cumabekov'tu orada koygunun. Anın orada özü koçulay olup çağday olayı geypini getirmey. Barık cerge deyin acıyıp salmay. Özünü getişindim o. Büt Kırgızstan'ını talatlaos. Minister! 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 Minister gitmeyin bu. Çelçim kabul almayın. Uşul yerde kança el çoğulu, bardığız çoğulup rezolütsiya kabul alalı. Bularga vakit bereli. Eğer de oşol vakitin içinde minister özün çelçimen berip kabul alıp gitmese biz kayradan çoğuluğa makulsuzlar mı? Oşonduktan biz hazır rezolütsiya kabul alabız. Oşul rezolütsiyaga da uşul yerge gelgen jarandardın bardığınızlar kol koyup beringizler. Anı ministerge girgizeli, deputatlarga girgizeli. Bul boyunca Talas elinden de geçirim surasın. Mınday tribalist ministerden bizge gereki yok. Tribalist ministerden. Tribalist minister. Tribalist minister. Talas elinden. Talas elinden. Uağında Almazbek atanmayıp da şuntip жаңылып Talas elinden gayra geçirip suragan. Oşonduktan Talas eli güçlü el. Biz bölünmeymiz. Biz ıntımaktıyız. Biz tribaliz emesmiz. Arbağına bugünkü gelgen bizim Kırgız elim, yurtum. Biz bir eli hazır bu dergen savurmak için emez, Kırgız elinin geleceği için, baldarımızın, eli üstün geleceği için geri oturarız. Buna biz tüyünlü menen yol yürüp buna geldim. Benim gelgenimin sebebi ben eldi oylap, cerdi oylap, öz üstü eldi soylap geldim. Benim balamı bundan 9 yıl murun savurmak operasyon sapergen. Buna aytışat yok ben özüm batır enemin bırak güvüm yok, жалғыз boy enemin. Kantip mende kayda akça olsun. Hiç kanday akçası yok öyle, jakşına kaygılı beker jasap, mına hazır baram çıraqтай bolgon 3 nevremdin atası. Jüret jakşına kaygılı yer alarap. Biz bunday Kırgızlarda 100 yılda bir yer üçün barabızды koldan çıkarbaylık. Emine üçün minister hazır elдің алдına çıkpaydı. Çıksın anday ak eken, sözü tak eken, çıkıp el aldığında söylesin. Bir ele janağı Talas'ın elin Afrist деп aytқаны, бұл жалпы Kırgız'da aytқаны. Bir ele Talaslıklardan emez, жалпы Kırgız elinden keçirim surasın. Biz talap kılabız, çıksın eli sur şu жерге. Eğer ak bolsa, eğer sözüne tak bolsa, çıksın şu жерге. Çıkıp el aldığında söz söylep bersin. Bunday balаны biz koldan çıkarmaşımız gerek. Hurmatlı başçımız Ajo. Sizden biz үшін tarap kılabız. Kolda var altından barkı жоқ kılbanız. Bu savurmak için biz akırına çeyin turabız. Ajo biz sizden kütemiz üçün balabızды orduna koyup beriniz. Bir elimiz için, yerimiz için biz sizden çok tarap kılabız. Урматтуу кыргыз элим, мен өзүм 2 жашыман полиомиелит менен ооругамын. Проживаешь детский сад ораксоо 8 жолу баргам. 2000-жылы инфаркт болуп жүрөгүм 2 группа инвалидностьум бар. Сабыр Жумабек байкесине мен эч качан кайрылган эмесмин. Ага киши мага профилимден жарабайт. Бутума мышцы тиге албайт бул киши. Андан башка мен тааныштарыма, туугандарыма, досторума жардам көп берген. Ошо кишилер баса албай жүргөндөр, үйүнөн отурган кишилерге бутун оңдоп, колун оңдоп, ушундай киши бул киши алтын кол, орусча айтканда золотые руки, хирург высшей категории. Ушо Алым Кадыр Бишанели колуна скальпель кармап көрүптүрбү? Сабыр байке, ошо нервти чачтай болгон нервти тигип, биз менен 5 бармак жибат колубуз кесип алабыз. А бул киши 1 миллиметрге ошибка кетирбей, элдин колун бутун оңдоп, ушундай кылган, ушундай кишини разве можно? Бул человек мировой именем, бул кишини наоборот колдош керек. Ошондой биздин элдерге жардам берип, буту колун оңдоп берип, бастыртып, анан Алым Кадыр Бишанели аферист деген бул кишини айткан, өзү сволочь, аферист. Bunun başını alış gerek. Kanday bul svoloç ya. Uşunday kişini aferist деген akçadan alıp get kalan. Ha bu kişini den sağlığı oldu pervastan uşunday kişini. Hurmatlı Kırgız elim. Bu prezidentke kayırlalı, buna kol koy bereli, Edil Baysalovka, Akılbek Japarovka, barlık kayırlalı. Bu svoloçtu. Bu Alım Kadır getireli. Gökte teyip durup,
Adam emez bu. Вообще, gerek olsa Kırgızistan'ın gражданствосынан салалы да. Bunu разве можно так? Уже Kırgız eli dünyaya ушундай кишини, ушундай жамандап, я разве можно? Рахмат сизге. Колдоңуздар. Ушу Байкен Сабырбек байкеси ушундай мындан эле жакшы өсүп, мен ушу дагы 10 жыл өтөй, мен оң бутумду, жагы бутум салып берсин. Саламатсыңарбы, кыргыз элим. Мен жана телевидениеге интервью берип койгом. Азыр мен Садыр балама былтыр ажоо болуп шайланганда ыр жазкам. Ошону жеткизе албай жүргөм мен. Ошого кулагына алтын сырга деп Садырга арна ырымды окуп берейин. Садыр балама. Тайманбаган элге күрөк баласың, кыргыз элдин намысына жарагын, кыргызымдын насибине кол салбай, бей бечара жетимдерге карагын. Көр дүйнөнүн түбүнө эч ким жеткен жок, баарын билген акыл эстүү баласың. Саскасы батып турган элди чыгаргын, чыгарсаң сен алкыштарды аласың. Кыргыз деген кыйын нечен жол баскан, кыргыз деген бийик табан бел ашкан. Kırgızımdı kökölötüp uçurgun, Kuday koldoп, külüp dursun gün asman. Atatürk'e hakikat tukan bolgun, ak jol balam, şıdır bolsun joldorun. Buzulmasın, kan ordosu borborun, bul dünyede kıdır bolsun koldorun dep, men Sağır balama kayırlam. Sağır bekti, orada turguzup, özüne nemeni çıkar, Sağır'dı getirip atatal özü ya. Janağı nemesini içip yürüyesin, geldir baş. Minisi çirip kalkandanın. Ketsin. Minister ketsin. Ministerge tatıklı emez. Tatıklı emez. Sadır balam. Özüngdün kolungdu kesmegin. Böyle gelge. Nemen tören kalmaylık. Öz üstten öz üst düşman çıkıp. Anan göre taciklermenen külüge birden ekilen atıp atat. Oşonu kurupsun taciklerdi. Çegeranı neme kılsın. Bu minister minige asılat Sağırga. Sağırdan aylanıp kessin. Ak koldan. Ulukman atağız aman bolsun. Kırgız elim dike turgula. Assalamu alaikum. Urmatlı Kırgız elim, apalarım, ecelerim, yurtuğandarım. Emne mesele olsa biz de el için жүрген adamız gözüz. Urmatlı Sadır Nurgojoyev sizge çoğun обращениябыз бар эле. Ушуну низам чегинде элди мындай эл топтолбой азыркы учурда өзүбүздүн проблемалары жетишет. Ушуну бул жерден азыр жерде келген эки киши менен кирип туруп министрге кирейик. Чечиле турган вопрос болсо чечип туруп элди кыйнабайык бул жерден. Эл азыр пикетке чыга турган убак эмес, эл иштей турган, эл могу кыйнала турган убак келет. Ушуну туура карап бериңиз. Садыр Урматтуу Садыр Нургожоевич, биз сиз үчүн ушундай майып болгонбуз. Ушундай майыптарды карабасаңыз эмне үчүн президент болуп отурасыз? Рахмат сөз бергениңиз үчүн. Урматтуу кыргыз калкын, бул жерде жадырап жайнап келген улуу аксакал аталарыма жана апаларыма, бардыгыңыздарга тең çoğun rahatsızçılık bildirem müşteriye çoğun. Adamdın kemçiliğin uşuntup çoğulup gelip dur aytmayınca al adam özünün kemçiliği ne çıkaçan bilmeyin. Men Koçkor rayonundan geldim. Bu oraya kiçineke kızım menen 2 yıldan beri karmaşıp gelatam. Ulu profesörlerge bardım. Baltabayevka, Meykin Usubaliyevlerge. Uşu kızıma aylan getip eştege tabalbaganda ösüm uşu vakta 2 can başıman basalbay turgan kesim. Uşu kişiге gireyin dep gelgen günü priyomniga gireyin dep жаңыдан gireyin degende uşun men Alkadır beşini alıp çıkırıp tapa. Keteyinçi dedi. Yok, bizdi görüp koyup ketçi desem men işten algan atatken. Alkadır beşini alıp özüңdün sıyың менен кетип кал. Bu жерде ниче аткан, коргошунуң ниче аткан деле өзүңүз деле кетип калсаңыз болмок экен. Мен сизге ушундай эле каалайт элем. Мен өзүм ушунчалык оорунун асабын тарттым. Кичинекей кызымдын да асабын тарттым. Жапаров Sadır Nurgojoyevich, men sizge de kayrılуу жазадым эле. Men sizge takır жолу калбай койдум. Акылбек Жапаров, sizge de kayrılуу жазадым эле ошол кызым үчүн. Кичинекей кызым үчүн Камчыбек Ташиевич, sizge de жазадым эле. Men азыр ошо кишиге келип, saat 9'ga 10 minut kalganda meni kızım ökөөбүздү кабыл алып, kızımдын колу менен бутун көрүп алып, men ошо ыйлап, агишада ыйлап, ошо кызыңыз ушундай болду. Men bekер Türkiye'ye жиберейин, ошо жактан айыгып келгиле dedi. Ал өзүмдү болсо, момундай абал болуп атат, кичине чыдап туруңуз dedi. Men мындай кишилерди
akademiklerdi. Akınbayeva, Nili İsayeva'nı, Bevesutlar'da bolgan kişilerde kaysı uyattı menen getirip bu kişi. Bu kişi özü operasyon jasap görüptür mü? Andan keyin da bir koyboy. Men özüm istent koydurayım dep bu Mirahimov'a gelsem. Asır kuaktan Mirahimov balinsasına da asılıp durgan gesiken. Bu kişini kanday kişi jaktırat. Aylanayın. Biz degen 7 doğan bolsak da 7 doğandın Kırgızları olup aytılabız. Hiç kaçan bölünbeymiz. Talastık, Cumgaldık, Koçkolluk, Batkendik de hiç kaçan bölünbeymiz. Kanımız bir Kırgızlarımız. Gitsin, peşin alayım. Men uşuna da kalayım. Andan keyin zamı koşa gitsin. Menin yoldaşım şu yerde ölüm altında turganda bana kanday jardan beresin. Üyüm menen ikinci grup adamın desem, menin jumuşum var dep turup zamı da koşa getip kalgan. Özüne 6 yolu girip taptakır yola alba koydum. Gitsin bunday istetimiske gereği yok. Alo, salamasızlar zamandaşlar, tuğandar. Uşunday kırdalda, uşunday uçurda, bilesizler bu den soğuluk degen al hanga, bekke karabayt eken, al paygambarga da karabayt eken. Eger bir jerin janыңsızda orup, sögüň zırkırap turgan uçurda, senin biyiliginde bir tıyım bolup kalat. Muna janatan beri karay, elge töözü görünüp, tanınıp, belgili bolup kalgan ne kişilerden bir toğu menen uçuraştım berden. Oşol gebireu görosuna ar ketip beri gayrılgan. Sadıra kavustun, savra kavustun, altın kolu menen argı düğüneden berki düğünöge kayıtkan azır belgili kişilerden men bir 20-30 menen uçuraştım. Anan oylop görgülü, oşonda el arasında karapayım kalıktan anın barın isip sögün arı bir öz jatta uyga koyup algan jokpuz. Oşense da jalpı jardam algan mana 400 min, jarım milyonga jakan eldin uwalı kimge? Oşonluktan bul sayacı tele soğuluş emez, bul degen şaylo emez. Mınday uçurda, mınday nersege at üstünde mamile kılıp haydigerlik kılığı barыбыз kere jaraşpay turgan nerse. Eger koldosoňuzlar barыбыз, bardy Kırgız jurtu koldoyt. Mında Kadir Barkka düýnölüp, ilim borboru menen düýnöge taanılıp atkan gebir elderge gülkü bolobuz, şıldyň bolobuz. Özlerinin oşunday özüp düýnöge taanılıp atkan balasın tepkilep atkan bul kanday el degen jaman sözge kalbaylı. Özübüzdün mıhtılarыбызды, özübüzdün asıldarыбызды közü barda korgop kalalı tukandar. Anan emi kimisi kanday eken, al turmuş özü mezgil tarasalap koyup turgan koygon dalaylardı. Biz koldoyuz munda altın ulubuzdu. Anan oşonda bir kızmat dengeldeki adamların oğusundan bala intellektual çöyrede jürgen adamların oğusundan janağınday get çıksa al men aytpayla koyun anda al jerge taptakırle tatıksı adam go. Al bir en jönököy bir 60-70'li başkargan aile hükümetinde dengeli olbay kalat okşayt janağınday kepti süylöw, el arasına jik saluu. Anday görünüşlerden alыс bololu da biz özübüzdün asıl jigitibizdi koldop alalı tuğanlar. Basmayıldın kıskanın eesi bilbey at bilet, azamat erdin sırttanın eli bilbey jat bilet. Attan attın nesi artık, aşıra baskan iz artık, erden erdin nesi artık, el üçün kılgan iş artık deyip. Ta oşondoy el degende karusun kazık, janın azık kılıp, Alatoğunun aydığından ağlamga, orbitalık çekke çeyin akkalpak eldin namısın beline baylap, ilim bilen taňaza kılgan akademike, mınday korduk, mınday kuğuntuk, külüktü mınday kılıp tuşaş, bugünkü eldin, bugünkü jurttun, bugünkü ministr tavalı uyat derse ulu jurt. Uşul akademikti koldop Kırgızdın 4 tarafынан tümönübüz türü, bardığыбыз türlüp gelip olturabız. Akademike mınday korduktun, ilim posko, asıl koldu uçurdun ulukmanına mınday korduk uyat iş. Jalpыбыз jamı koldop alalı. Ulu manasta aytılat, özü barıp bör albayt, bör algan erdi gör albayt deyt. Meni bala gezimde çoğ atam çoçok keser menen korkutçu. Bugün anday doğru emez. Bugün anday doğru emez urmatlı ulu jurt. Bugün ministrdi mınday akademike kılgandığı jalpыбыз üçün jagımsız jagdayda bolbogon okuyany, kütülbөгөн nerseni jarattı. Bardık jumray jurt jalpыбызга kılgan jakşılygyn, akademiktin asıldygyn bardığыбыз koldop alabız. Kırgız eli hiç vaqt hakikatsızlığa,
kalıpsızlığa basıngan emes. Daima kaçan bolbosun aç kalgan uçurda dağı, basıngan uçurda dağı hakikat çındık çırkırap turgan. Bugün de oşondoy çındık akademik olup atkan kugunduk jana korduk bolup turat. Жалпыбыз академикти колдойбузбу? Академик ордунда калсын. Илимий изилдөө борборду ордунда калсын. Рахмат. Assalamu alaikum туғандар, таластық туғандар. Мен азыр жумушума шашып эле келдим. Кубик байке болсо айтмактын, мени эч ким чакырган жок биринчиден. Экинчиден министрликтарды аферист деген бүтүндө кыргыз элин аферист кылып атат булар. Бирөөсү турса кылым кыйшайбайт. Эл ачыбаган камырдай болуп калды деп бетин айтайын. Байсал. Экинчиси турса элди аферист деп. Агайыбызды жумуштан кетирип атса, булар кандай жакшылык алып келет? Амантай айкебиз айтып атпайбы? Кыргыз мамлекетин дүйнөгө уят кылат деп. Уят кылды. Жаман эрдин катынындай болуп көзүн көгөртүп алып дагы интернетке чыкты. Пресс конференция болду. Бул уят эмеспи? Уят да, туурабы? Анан мен айтып кетет элем. Агайыбызды коргоп калышыбыз керек. Мына мен айткан эки министрге окшогон жаман эрдин катында алган министрлер кетиш керек. Бийлик элдикке. Биз эркиндиктен, биз чындыкты айткандан коркпойбуз. Биз эл бир муштум болушубуз керек. Бүгүн талаштыктар аферист деп, нарындыктар аферист деп отурганы бул бир талаштык болгон кыргызды аферист деп отурат. Буга окшогон жоктон чыккан министрлерди булар каяктан таап алат билбейм. Айланайындар, биз мейли бүгүнкү жашоону көрөт атса, биздин балдарыбыздын келечеги бар. Ошолорду карайлы. Ар бирибиздин келечегибиз бар, канча адамдын өмүрүн сактап калган агайыбыз. Кетип бараткан жеринен бир жакка алып келип алган. Анан бул кеченкиле жерден казак алып өкөлөп кайнатып ичип ийген уйгур эмес да. Агайыбыздын жумушу. Чырак алып уурдап, элди мындай бурмалап, элдин жүзүн бурмалап караңгылыкка түрткөн. Ошондуктан урматтуу тургандар, сиздерге чоң рахмат келип коюңуздар. Академик кетсинби? Кетсин. Токтобосунбу? Кетсин. Татпаса сыйпалап калсын болсун, кетсин. Рахмат сиздерге. О менин халайык халк, айланайын эл журт. Тилей турган тилегибиз бир болсун. Бак карап кызыртарсың, кетпесте өлөт кең пейил кыргыздын башынан кетпесин. Падышаларыбызга нисап берсин, эли журтубузга, мына силерге окшогон жаштарга Алла Таала иман берсин. О жараткан Аллахым, дүйнөдө тынччылык болсо экен, элде токчулук, барчылык, молчулук болсо экен, жакшылык болсо экен, келечек ушу жаштардын келечеги кең болсо экен, кийинки урпактардын өмүрү узун болсо экен, ушундай иштердин баардыгын аткарып аткан Cumhuriyet Savurbek iğnibizden uşunday kılgan kısmatın asman menen yerden kılıp tuğ götürgöndey götürüp alaydık. Mına uşunday kişilerdi aramızda sıylaydık. Uşular var iken mına kança degen kişiler ayttı barzıgına bekar ele yardım verip mına bu kolundan turguzup uşulardın dağı batası diye attır. Eyni men silerge aytarım. Aydan aman boloyluk, yıldan ezen boloyluk. Geleceğiniz keng bolsun, ömrüңер uzun bolsun. Baktı alay başınızdan gitmesin. Daima jakşılıktın üstünde oynap gülüp jakşılıkta жүрgülü. Amin. Minister! 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 Cumabekov! 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 Çok rahmat bardığınızlarga. Anda mesela geldiğinizlerge bardığınızlarga açık bilgizemiz. Bardığınızlarga densoğluk kalayız. Bardığınızlarga ilgilik kalayız. Salamatla kalınızlar. Alar Zurovaz'a milisa, eldikine bizden geçin Zurovaz'a. Biz talas el, utatmayız da işletmeyiz. Sabırbek dakasa turat işlet. Bu Sabırbek Cumabek tutu men ayıp keteyim. Birinci yere çıkınız atmadı. Baba olsa, ikinciden Sabırbek'e Bayke Üstahı, el üçün, yer üçün kızım atma çıkınız ata ustayı. Sabırbek Cumabek tutu talas elemez, Kırgızstan eli, başka dünya yüzü vardır, silayın. Biz nizam menen, sayasat menen, dünya yüzü tanıtavlayız. Biz tanıtavuz. Şu Sabırbek'e okşoğan doğru.
биздин президентке окшогондор, жакшы мамиле жасагандар дүйнө жүзүн тааныта алабыз. Биз саясат менен тааныштыра албайбыз. Мына Сабырбекке окшогондор дүйнө жүзүн баарын таанытты. Мындай кишилерди биз эч убакта келтирбешибиз керек, алып калышыбыз керек. Ушуну айтпай турган болсо, эгер Сабырбек Жумабековду калтырбай турган болсо, Кыргызстан ичи 3-чү революция болуп кетиши бул окуш кырдаалда турат. 3-чү күчтөрдөн бизди пайдаланып кетиши мүмкүн. Мен да колдойм, потому что мен да бул кишиден чоң операция алгам, ошондон бери Кудайым шүгүр басып жүрөм. Мындай врачтарды колдош керек. Эмнеге колдобой атат, эмнеге неправильно сөздөр кылышат. Бул кишиге попасть очень тяжело. Баары эле Жумабековдун колунан алсак деген операция. Кудайым шүгүр мен басып жүрөм. Дагы бир жолу мен рахматымды айткым келет. Мындай врачты колдош керек, колдош керек. ДЦП орус менен оройт. Экөөнтөн кусу Сабырбек Жумабековдун арты менен жакшы ийгиликке жеттим. Мындай ата-энелер биздин Кыргызстанда толтура. Мен өзүмдүн каражатым менен келдим. Ушул Сабырбек Жумабековду мен даканза каным төгөнгөнчө келем. Мен ушуну колдойм. Тобулусту бытчытын чыгарып жакшы биздин кыздарды, балдарды сыртка 30 жылдан бери кадрларды туш-тушка кубалаган азыркы министрге окшогондор 30 жылдан бери бардыгына ушинтип өстөр туура эмес мамиле кылгандарга биз аксакалдар бүт нааразыбыз. Бу жерде бир Сабыр Жумабеков ушул жерде ана мынаны кылып атыры, тиги бу деп элге былжыратып интернетке чыгарганына кыргыз эл бир жакадан баш бир жеңден кол чыгаргыла. Өзүбүздүн жакшыны апарып бизге бөлөк мамлекеттен келгендер Сабырда иштеп бере алабы, иштеп бербейт. Анын бардыгына кошомат кылат. Биздин өстүн бала экен ит уялашынан коркпойт деп, жети облус айлан айындар ынтымакка келгиле, мунага окшогон министрди жоготолу, өзүбүздүн азыр Кыргыздын балдары, муну 80-нчи жылдан берки балдарды биз депутат болсун деп келдик. Эски депутаттарды Кудай кааласа айттык. Мына келечек жаш силердики. Мына жакшы академик, ушундай илимдүү жакшы балдар Кыргызстандан эки жакка кетпей, жакшы балдар чогулгула, Кыргызстандын бутунан тургузгула. Мына ажалды Кудайдан болот. Кийинки себепкерге Сабыр Жумабековдун кылган мээнети Кыргызстан эмес Орто Азияда мындай догдур жок. Буга да Кудай таала бир бак берип койгон. Ушуну кыргыз эл колдон чыгарбай, ушуну бүркүттей куштай кылып кармап отуралы. Мен Кыргыздын жаштары кылат деп мына Садырды да алып келгенбиз түрмөдөн. Мына Сабыр ордунан былкылдабайт. Мына ошогон келесі министрлер кетсин. Мен айтат, аны сотко беребиз биз жанагы сөзүм боюнча. Садыр муну бүгүн жогот болду. Урматтуу кыргыз элим, жумурай журтум. Мына бүгүнкү болуп аткан тынчтык митингке Талас районунан атайын ушакка келдик. Келгенибиздин себеби ушу академик Сабырбек Жумабековду иштеп, мээнет кылып, жоктон бар кылып, кыргыз элинин небирдеген көйгөйүнө бут тосуп, авариядан канча деген адамдар страдайт этип атат. Ошолордун наркы дүйнөгө карап кете турган адамды берки дүйнөгө каратып аткан адамга бут тоскон министрликке каршылык көрсөтүп келдик. Себеп дегенде ушул адамдын мээнетин, ушул адамдын жасап аткан уникалдуу операцияларын кайсы медик жасай алат экен? Дүйнө жүзүнө таанылып, Япон десе Япон, Германия десе Германия, Турция десе Турция, Индия десе Индия, Россия десе Россия менен ат салышып аткан академик балага бут тосуп аткан министрде уят барбы? Уят деген жок экен. Бул медицина тармагын өркүндөтпөй эле кайра көргө киргизип өпкөсүн түсүп аткан министрдин кимге кереги бар деп оюмду билгиским келет. Улуу урматтуу кыргыз элим, калайык калкым, Сабыр Жумабековго окшогон алтын колдуу балабызды коргоп, ушунча элге жакшылык кылып аткан балабызды урматтап, сыйлап ала албасак, биздин кыргыз Манаштын урпагы экенибизге далил болбой калат. Биз деген тарыхта 7000 жылдык тарыхыбыз тастыкталган кыргыз элибиз. Ошол тарыхыбызга шек келтирбей, ушул балабызды саясатка айландырып, саясат жок жерден саясат жаратып аткан мына министрди